Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Мына бүгүн биз кайрадан эле энелердин көйгөйү боюнча сөз кылмакчыбыз. Себеби дегенде, мындан 1 жыл мурун 3-май күнү Ош шаарынын Актилек Кичи районунда өтө коркунучтуу кылмыш иши болуп өткөн. Бул күнү эрте менен эрте кылмышкер Каримов Алмаз өзүнүн 4 жыл мурун ажырашып кеткен аялынын үйүнө келип, аны өлтүрүү максатында анын коросуна кирип, 7 жашарга чейинки балдарынын көзүнчө аялына зордук зомбулук көрсөтүп, 11 жерине бычак сайган. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жана УКМК жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевич, сиздер энелердин көйгөйүн дайыма угуп, дайыма жардам берип келесиздер. Кичинекей көйгөй болсо дагы, мына бизге кабар бергиле дегенсиздер. Кара Суу районунун соту 1 жылдан бери бул сот процессин жүргүзүп келип, кече жакында сот өзүнүн чечимин чыгарган. Афек абалында болгон деген жүйө менен кылмышкерди 2 жылга эркинен ажыраткан. Бул адилетсиздик болуп эсептелет. Эгерде ушул кылмышкер кайрадан эркиндикке чыга турган болсо, менин жанымда отурган Рахат эже жана анын кызы Гүлбахарага зыянын тийгизбейт, анын бала чагасына зыянын тийгизбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Менин кызым мурдагы жолдошу тарабынан үй бүлөлүк зордук зомбулуктун өтө катаал түрлөрүнө кабылып, Москва шаарынан 2020-жылы өзүнүн өмүрүнү, балдарынын өмүрүнү, ден соолугун сактап калыш үчүн менин үйүмө качып келген. 3-май күнү эч ким жоктугуну алыс жерде туруп, көзөмөлдөп туруп, балдары мектепке кеткен убакты байкаштырып, өзүнүн аркасынан кирип, кызыма арка тарабынан келип бир нече жерине өлтүрүү максатында жүрөк туштарына 11 жерине бычак саят да. Кылмышкердин аты жөнүн тактап алалычы, аты жөнү ким? Каримов Алмаз. Каримов Алмаз. Баткен областына караштуу Кадамжай районунун Айдеркен шаарчасынын тургуну. Комшулардын баягы ыкчам жардам көрсөткөндүгүнөн барып тез жардам менен өз убагында жардам көрсөтүлүп, реанимацияда 4 күн реанимацияда 4 күн жатып, аябай медициналык жардам жакшы көрсөтүлдү. Эми ошондо мунун лечащий врач айтып атпайбы, кызыңыздын, неберелериңиздин пешенесиге кызыңыз аман калды, бир 20 мүнөттүк, 30 мүнөттүк өмүрү калган экен, мына сиз дагы Кудайга үнүңүз жетип деп, ушундай немелерди врачтар өзүнүн немесин айтып атпайбы? Өз убагында жардам берилгендиги үчүнчү. Кошуналар чыгып жардамга келбегенде, бул кылмышкер ошол жерде муну өлтүрүп, анан балдарын да өлтүрүп кетет эле да. Тергөө иштери жүргүзүлүп жаткан мезгилде кылмышкерди Ош шаардык, анан республикалык психиатриялык экспертизадан өткөрүлөт. Ал жерде афек абалында деп корутунду чыгартылат да. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМК башчысы Камчыбек Кыдыршаевич ушу энелердин, келин кыздардын, жаш балдардын укугун жападан жалгыз сиздер гана күйүп пышып иш жүргүзүп келесиздер. Мен дагы ушул сиздерге кайрылууга муктаж болуп, ушу Оштон келип, ушу сиздерден суранып отурам. Бул жерде афек абалында деген тыянак өзү жок нерсе да. Бул жок нерсени коюп алып туруп эле, ошого таянып туруп эле калган мыйзамдарды иштетпей жатышат да. Кичинекей жерге ийне сайылып кетсе кандай денеби ооруйт да. А бул эжекенин кызы 11 жерине бычак сайылып атат. Ошол кылмышкер Каримов Алмазбек мыйзам чегинде өзүнүн жазасын алып өтөш керек. 11 жерге бирөөнүн кызы, бирөөнүн бөпөлөп баккан кызынын денесин 11 жерин тешип атат, мындайча айткандачы, кансыратып өлтүрүү максатында. Бул аффект, анан башка бир кандайдыр бир жеңил статьялар бул жерде өтпөш керек. Зордук зомбулукка, балдарынын укугун коргоо боюнча юридикалык жактан баа берилбегенди мени чочутуп, ошо аргасыздан кайрылып жатам. Улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМК башчысы Камчыбек Кыдыршаевич
Бул жерде сиздер гана ушул баягы балдардын, энелердин, аялдардын укугун күйүп жанып коргоп келесиздер. Биздин бир гана үмүтүбүз мына сиздерден гана болуп калды. Сиздердин гана акыйкаттыкты сиздердин гана акыйкатыңыздар чечет деп мен билемин. Бул жерде азыркы убакытта аябай көйгөйлүү маселе болуп жатат, бирок бул маселени этибарга албай жатышат. Ошо алыскы райондогу судьялар, азыр областтык деңгээлде иштелип жаткан судьялардан дагы мен ошо алдын ала жаңылып калышпаса экен деген, ошо туура эмес өкүм чыгарып алышпаса экен, туура эмес корутунду берип койбосо экен деп ушуларды көзөмөлдөп берүүңүздөрдү суранам. Сот залында видео тартылган видеону бергиле десе, сот болсо видеосун берип тур да, анда диск жазып берип тур да. Бирок дискинин ичин компьютерге салып көргөндө дискиде эч кандай видео болгон эмес. Пустой эле видеону берип коюшкан да. Демек, сот залында эч кандай видео тартылган эмес же жашырылган. Ошондой эле мына жерде дагы жанагы ошол учурда Гүлбахаранын канжалап жатканы, мына жерде кансырап жатканы 11 жерине бычак салгандан кийин. Анан кийин тез жардам келип, кошуналары келип, өз убагында жардам бергендери турат да. Эми эс үчүн жоготуп 4 күн комада жаткан экен. Мына 4 күн комада жатып, мына жерде 11 жеринен жаракат алган жерлеринен айыгып чыкканда, Гүлбахар азыр кайрадан ошол бул жерде кооптуу болгондугуна байланыштуу Москвага, Россияга, Москвага кеткен. Эжеке шоковый состояниеде экен, бала чакасы да ошондой экен, неберелери. Жалгыз бой жашайт экен. Үйүндө бир дагы эркек жок болгондугуна байланыштуу аргасыздан бизге окшогон туугандарына кайрылып отурушат да. 22-жылы кызын өзүнүн баласын өзү похищение уюштуруп, анан милицияларга арыз жазып берет да, менин баламды аялым мурдап кетти, ушундай немелерди иштерди жүргүзүп атат деп милицияларга кабар берип, милициялар бала уурдалды деп ошо патруль көтөрүлүп, таң аткыча жаш баланы издөөгө алышат. Анан кайра эле мен мас абалында эле билбей калдым деп, кайра эле өзүнүн баласын өзү кайра таап келет да. Бул ушундай аракеттери кандайдыр бир деңгээлде баягы мас абалында болгондугуна байланыштуу деп бул иш дагы каралбай калган. Посольство тарабынан берилген Татьяна Томина деген адвокат бул балдардын укугун коргоо боюнча бул иш алып барган да. Ал биздин кылмышкерди орус тилде түшүнбөйт деген немеге таянычты дагы Татьяна Томинаны сот башталгандан соттун аягына чейин, чечим чыкканга чейин сүйлөтүрүшкөн жок. Себеби кылмышкер орус тилде түшүнбөйт деген нерсени коюп коюшту. Анан ушу бул жерде сот тарабынан переводчик котормочу бериш керек, анда беришпеди. Беришпеди. Менин ой жүгүртүүм боюнча бул 4 статья менен кетиш керек да. Менин үйүмө бастырып келип жатпайбы? Биринчи бастырып келгендигине байланыштуу, экинчиси зордук зомбулук, аял 3 жылдап, 4 жылдап зордук зомбулуктун баардык фактораларын камтылат. Зулумдук, баардыгына далилдерибиз бар. Балдардын укуктарын коргоо боюнча, балдардын укуктары, ошо үй жаныбарларынын укуктары чалыкта каралбай калды да. Айтып жатам, арыз менен кайрылып жатам, эч иштелбейт. Ошондуктан эми бул жерде ушул бул ишти кайрадан тергөө иши кайрадан башынан башталса деп ошону талап кылат элем да менчи. Адилеттүүлүк орноп баштады биздин мамлекетибизде. Бүт бардыгы Кудай буйрса, Аллах буйрса жакшы болот деген ойдобуз. Сак саламатта болуңуздар.